Саякбай Каралаев атабыздын вариантында Кытайлардын ханы Карахандын сөзү. Буруттан туулат алманас, мусулмандын дининде. Бурмаланбай чын айтсам, Бейжинге душман зилинде. Кынсыз кылыч байланат, кызы талак ал көкчал, кары ташка айланат. Аты Манас, уул болсо, койбой бери айдап кел, кол аягын байлап кел. Ким Манасты таппаса, аркан байлап мойнуңа, дарга чогу тартамын. Манасты тауып келбесең, жаза салып мойнуңа, бириңди койбой атамын. Билгенимди кыламын, тирүү койбой баарыңды, таамай барың кырамын. Эсебиңди таптырам, кылыччан балбан такыр көп, кыйла баарың чаптырам. Деген экен. Дегинкиси, элибиз айткандай, көп түкүрсө көл болот. Демекчи, ата-бабалардын демилгелүү курманчылыктарынан Манас эпосу чалкыган деңизге айланды. Мына ушундай кыргыз элинин маңдайына бүткөн, баа жеткис эмгегине кош көңүл мамиле жасаган социалисттик мезгилдеги атеисттер ислам дининдеги чыгармаларды окуп билүүгө жол берген эмес. Тескерисинче, кысымга алып, басым жасаган. Борбордун тапшырмасы менен Манасыбызды жок кылабыз деп атайын конференция уюштурулганда жанагыл бала түйнө салипке кошулуп коргоп калган. Жада калса, исламга байланыштуу китептерди түп тамыры менен жок кылганга аракет жасашкан. Негизи кудайсыздарбы, же бүгүнкү күндүн бүлдүргүчтөрүбү, Айтор эпосту бурмалап, ага көлөкөсүн түшүргөндөрдүн ырайымсыздыгы, улуу муундагы жалган дүйнө менен кош айтышып өтүп кеткен ата-энелерибиздин, ага эжелерибиздин кирпик какпай, тынымсыз күйүп, бышып жасаган эмгектерин баалабай, аларды урматтап сыйлабай, алардын иш аракеттерин чаң бастым калтырып койгон абройлуу инсандарыбыздын эл журтуна күйүмдүүлүгү канчалык деңгээлдеги даражада турарын алардын жасаган амалдарынан көрүүгө болот. Башкасын айтпасак деле, бүгүнкү күндөгү эпостун бүлдүргүчтөрү көзү өтүп кеткен маркумдар менен сыймыктанып, ошолордун жасаган чыгармачылык эмгектеринин арты менен үзүрүн көрүп, мартабалары көтөрүлгөндөрү жок эмес. Бирок, аларга кыртышы сүйбөгөн курч маселелер туш болгон кезде, өз кызыкчылыктарын жогору коюп, максатында кээ бир чыгармаларды бурмалап, көз жаздымга калтырып, же бүлдүрүп салган. Бул адамгерчиликпи? Тескерисинче, бөксөсүн толтуруп, кемчилигин түзөп, ар бир чыгармадагы иш аракетине аяр мамиле жасап, өгөйсүнтпөй, өзүнүкүндөй кастарласа адилеттүү болмок эмес беле? Албетте, кайсы бир күчтүн шыкоосундагы динсиздер саясатташтыруу аркылуу мансап бийликке таянып, улутубуздун ислам менен жуурулушкандыгын, Манас эпосунун исламдагы ордун жаап жашырып, көмүскөдө калтырып койгондугу менен тарых эки тарапты тең өзгөрүлгүс, өзөктөш кылып бекемдеп салган. Манас эпосунун исламдагы орду. Турмалиев Сагынбек Кушубакович.